Жеңе çıkkan жарыштан, ал менен озун чайкаган, Алтай келер азапты, Алтай келер тозокту, алаканга салгандай, алдын ала байкаган, ба дегенде озуна, бата түшкөн кайыптан, пайгамбар чалыш олиям, ала тоонун боорунан, агып турган дарыям, кайранма кайгарыям, ошо турган манасты, элчитип жүрүп эл кылды, эл улу менен тең кылды, сайып жүрүп бак кылды, салып жүрүп там кылды, көрүнгөн жерге кылды, koyu boldu korolur, aşı boldu jorolur, asmandan yıldız bos boldu, hakem baka yermeden. Кадырлуу мекендештер, ардактуу аксакалдар, урматтуу коноктор, жалпы жыйындын катышуучулары. Бүгүн биз Талас жергесинде өзгөчө мааниге ээ болгон иш-чарага күбө болуп отурабыз. Бүгүн Кыргыз-Кытай достугун, эки элдин кылымдарды карыткан тарыхый алакасын жана боордоштук мамилесин даңазалаган маанилүү сапардын алдында чогулдук. Бул сапар эки мамлекеттин ортосундагы достукту гана бекемдебестен, элдик дипломатиянын өнүгүшүнө, жаштардын жана чыгармачыл чөйрөлөрдүн байланышын чыңдалышына өбөлгө түзөт деп ишенебиз. Ошондой эле бул иш-чара дүйнө жүзүнө кыргыз элинин маданиятын, каада салтын, ат үстүндөгү өнөрүн жана улуттук меймандостугун таанытууга чоң мүмкүнчүлүк берет. Анда эмесе сапарга узатуу иш-чарасына арналган жыйынды ачып берүү үчүн сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жумаев Эрмат Жумаевичке берилет. Саламатсыңарбы, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Бардыңыздарды бүгүн биз үчүн өтө маанилүү күн. Чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул Кытайдан Кыргызстанга ат менен сапар алган эки карындашыбыз ушул эки элдин ынтымагын тилеп, ырым кылып, эки элди ынтымакка чакырып, төлгө кылып келе жатышат. Ошолорду мына Кан Манас атабыздын жеринен биздин 4 эр азаматыбыз чыгып атат. Ушул Талас областынын 4 районунан атайын аттанып сапар тартып келаткан карындаштарыбыздын жолу байсалдуу болсун деп алдынан кыргыздын меймандостугун көргөзөлү, ошол жерден ат менен келаткан карындаштарыбызды ат менен тосуп алалы деп атайын сапар тартып барганы турушат. Аман эсен барып келиңиздер. Эки элдин ынтымагы улана берсин, кылымдарга улана берсин. Эң негизгиси элибизде тынчтык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Сапарыңар байсалдуу болсун, аман эсен барып келиңиздер. Ушул биздин урпактарыбызга дагы үлгү болсун. Кыргыз элинин меймандостугу, кең пейилдиги, айкөлдүгүнөн бир кабар берген жакшы ишти баштап жатасыңар. Жолуңар байсалдуу болсун. Чоң рахмат. Айланайындар, жолуңар байсалдуу болсун балдар. Айланайын Кытай эли менен Кыргыз элинин ортосунда ынтымак биримдиктеп төлгөлөп келаткан. Тегерегин теңдеп келаткан, тазалыкка бурулуп келаткан. Ушу кыздар экен кыздарыбыздын анда жакшылап барып тосуп алгыла айланайындар. Улуу меймандостугубузду көрсөтөлү. Манас ата ордолуу жер, оолуялуу жер, ыйык жерден атчан бардасыңар айланайын, силерди коштоп барсын. Бакай ата, Манас ата, Айкөл атабыздын 40 чоросу менен кыдыракта кыдырлар жылоолоп барсын. Ак Кудайым колдоп, ишиңер оңунан болсун, сапарыңар байсалдуу болсун. Облустун бакчыларынын кош болуусу менен 4 райондон 4 атчан жолго чыкты.